Kırgız Respublikasının Jogorku Kеңешинин депутаты Айбек Осмоновдун демилгеси жана колдоосу менен Ош шаарында адептүү дени сак уул кыздарын тирегиги менен Кыргызстандын аттуу руханий билим берүүчүлүк долбоор старт алды. Долбоор эл өкүлүнүн кичи мекени Ош шаарына караган Арек айылындагы номер 35 Жоро Атабаев орто мектебинен башталып, окуучуларга улуу жазуучу Улут Сыймыгы Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинде даярдалган фильм сабактар өткөрүлдү. Ошентип кырылган Кыргыздан калган уул бала, кыз бала Теңирдин батасы тийген ысык көлдү мекендеп туруп калышат. Чоң ата, андан ары эмне болду? Бала менен кыз бойго жетишти, үйлөнүштү, эркек балалуу болушту. Кандай болсо керек? Айтыңыз балам. Адамдар жакшы болуп, неме бугуларды өлтүрбөй, мейиргенчилер неме атпай, неме Мен тура, бугуларды өлтүрбөй, атпай, адамдар жакшы болсо келет дейт. Тура? Айтыңыз. бугуларга жол бергендиги. Мээримдүү болсо келет дейт. Эң тура. Айтыңыз. Адамдар жакшы болсо. Адамдар жакшы болсо. Адамдар деген ким? Биз. Демек баары силерден тусканды, силерге байланыштуу. Силер жакшы адам болсоңор, бугулар келишет экен. Бугулар келсинби? Ооба. Жакшы адам болосуңарбы? Ооба. Эми суроо. Жакшы болуш үчүн силер эмне кылышыңар керек? Жакшы адам кандай болот? Койгур. Бирден сура, нече айта кой. Биз жакшы Кантип жакшы окуш керек, азамат. Дагы? мээримдүү болсо. Мээримдүү болсо. Окуш керек. Айта кой. Тартиптүү болуш керек. Адептүү болуш керек. Сыйлаш керек. Кимди? Бир эле бугунубу? Бугуларды сыйлаш керек. Дагы? Ата-энебизди сыйлаш керек. Дагы? Эжекени сыйлаш керек. Досторун сыйлаш керек. Президентибиз жыл башында ушул силердей балдарды, келечек муундарды адептүү болсун, эстүү болсун, билимдүү, дене тарбиясы, денеси чөң болсун деп жакшы нерсени жарлыкты кабыл алган экен. Ошол жарлыкты ким ишке ашырып Айбек Осмонов деген силердин агаңар, депутатыбыз ушул биздин балдарга билимдүү болсун, адептүү болсун, ушундай жакшы фильм сабакты көрүп, жакшы тарбия алсын. Келечекте ушулар биздин Кыргызстанды өнүктүргөн жакшы билимдүү жаштар болсун депти. Өнүктүрөбүзбү? Ооба. Мамлекетин сактайбызбы? Ооба. Жаратылышты коргойбузбу? Ооба. Менин колумдагы баракча баарыңарга жетпи? Ооба. Карагыла. Окуганды билесиңер, э? Ушул баракчада мен жана айтып өткөндөй, Айбек Осмонов деген силердин агаңар өзүнүн силерге болгон жакшы каалоо тилектерин жазып, өзү кол коюп, ушул баракчаны силерге берип жүрөт. Демек, окуйбуз, жакшылап түшүнөбүз. Бул баракчада силерде адептүү болсун, ыймандуу болсун, акыл эстүү болсун, сергек жашасын, адалдыкка, чынчылдыкка, эң негизгиси силерди адам болууга чакырат. Силерге кең келечек каалайт, силерге бактылуу балалык каалап, силердин агаңар Айбек Осмонов момундай силерге баракчаны берди. Мени угуп тургула. Могу барак жерде калбасын. Бул баракты айрыбагыла. Мусорда калбасын, жыртпагыла. Үйгө барып окуп, ата-энеңерге көрсөтүп, анан күндөлүгүңөр барбы? Күндөлүктүн дневниктин биринчи бетине салып коюп, ар дайым окуп, мен да келечекте Кыргызстандын керегине жараган жакшы уул кыздардан болом деп сыймыктануу менен ушул баракчаны сактап жүргүлөр. Макулбу? Ооба. Анан жакшы адам болгула, адептүү, ыймандуу, акыл эстүү, билимдүү жаштар болгула.